Сонункүнү гольфко окшош экен. Муз үстүндөгү хоккей жакшыбы же чоо үстүндөгү хоккей жакшы экен? Биз бүгүн Кыргызстандагы чөп үстүндөгү хоккей федерациясынын өкүлдөрү менен жана оюнчулары менен маек куруп атабыз. Кана бир-эки ойнончусу эми. Жаңы келген балдарды алдык 18 жашка чейин депчи. Азаматтар кыргыз элин, кыргыз жерин куттуктап кетсе болот. Неге дегенде биздин эл аралык чемпионатта биринчи жетишкендигибиз бар. Канча жаштасыңар? 18. 18? Сонункүнү гольфко окшош экен, Ошо гольфко окшош экен, негизи. Мячикка гольф. Бул шаймандын аты. Клюшка эле болот, кадимкидей эле клюшка деп аталат. Анан булар көп түргө бөлүнөт экен. Жыгач болот экен, пластик болот экен, карбон болот экен. Анан бул экөөнүн айырмасы асман менен жерде да. Бул деген карбондон жасалат экен, бунун баасы $250. Наркыныкы болсо $30 тегереги болот. Мен ошол бул эми чөп үстүндөгү хоккей Кыргызстанда мындай бизге белгисиз да. Мен биринчи жолу кармап, биринчи жолу кана катуураак уруш керекпи кандай? Кана? Бир жагы менен эле ойнолот. Жалпак жагы мененчи? Мындай жалпак жагы менен. Жалпак жагы менен, бияк менен ойноого тыюу салынат. Кыр менен ойносо болот, бул жагы менен. Только баягы дөмпөй турган жагы менен ойногонго тыюу салынат. Менимче кымбат спорт окшойт, Жок, өтө деле кымбат эмес, бирок клюшкасы эле ошончо турса. клюшка эми бул профессиональный клюшкалар да, карбондон жасалат, сынбайт экен да. Чапсам, башында Азиатский федерация ушундайларды бизге жөнөтүп, бир 1000ге жакын клюшка алдык. Алар Жыгачтан экен, бул. жыгачтан, пластиктен ар кандай болот да. Биз бүгүн Кыргызстандагы чөп үстүндөгү хоккей федерациясынын өкүлдөрү менен жана оюнчулары менен маек куруп атабыз. Федерацияда мына жаш балдар, жалаң мектеп окуучулары да бар экен. Мен ошондой уктум, 17-18 жашта. Сиз айтсаңыз, ойдо берсеңиздер болот. Сиз айтсаңыз, ошол федерация качан түзүлдү, анан бул федерациянын келечеги кандай? Федерациянын түптөлгөнүнө буюрса 26 октябрь күнү 2 жыл болот. Анан ойноп баштаганыбызга 1 жылдын тегереги болду. Ушул убакыттын ичинде биз Азия биринчилигине барып келдик, Өзбекстан мамлекетине. Өзүбүз ушу окуучулар арасында 5S деген хоккей түрү боюнча окуучулар арасында чемпионат өткөздүк көлдө. Буюрса эмки жылда август айында деп атабыз, 18 команда келет, 18 мамлекеттен деп ошого даярдык көрүп атабыз да. Сиз федерациянын президенти, ал эми сиз федерациянын ардактуу президенти экенсиздер да. Бул федерациянын баягы түптөгөндө каражат кереги, ошол жагын кандай кыласыздар? Анан балдарды мындай топтоо жөө кандай болду? Хоккейге кызыккан балдарды топтодуңуздарбы же? Ар кандай болду? Федерациянын негизи түптөлгөнүнө бирден бир себепкер ушул агам болот, досум болот, ушу Азамат Акырбашев деген байкебиз. Ушул негиз болду. Сиз айтып берсеңиз, кандайча ушул негиздеп калдыңыз? Эми чынын айтканда хоккей на траве деп мен деле билчү эмес экенмин. Кубан айткандай, себепкер болгонун себеби Кубандын атасы бул федерациянын документтер жагын баарын баштап даярдап мынаки болгон атканда кайтыш болуп кетти атабыз. Анан ошентип ушул ишти эми улантып, өркүндөтүп эметкенге эми аттанып, Кубан ошо биринчи күндөн баштап эле, ошол күндөн баштап эле, айтылган күндөн баштап ушинтип ошондо 2 жыл болот деп калды. Каражат жагын кандай кылдыңыздар? Каражат жагы эми эч ким жардамы жок эле. Азырынча бул башталыш болуп атат. Бирок азыр международный федерациялар, Азиатский федерация, международный федерациялар менен Кудай буйруса азыр алдыда жакшы ойлор бар. Колдоолорду көргөзөбүз деп атышат. Ошо эми каражат жагын акырындап эми баштап аткандыктан буйруса эми акырын чечилет го бул маселелер. Бул спорттун түрү менимче олимпиадалык
спорттун түрүнө кирет бизде эми балдар жакшы ойносо олимпиадага барып калуу мүмкүнчүлүгү бар экен да буюрса бул биз деген баягы кичинекей балага окшоп жаш балага окшоп тай жаңы басып келатабыз да жаңы үйрөнүп келе атышат буга чейин ошол эле карап көрсөк казак мамлекети ошо боордош казактар өзбек мамлекети булар баягы советтер союзунан бери эле токтобой ойноп келаткан экен анан соответственно баягы оюндун деңгээли булардыкы бизге караганда кыйла көбүрөөк анан олимпиаданы алып келатсак буюрса жаңы ушу 6-7 жаштагы балдарды өстүрүп келатабыз ким билет может 2-3 олимпиададан кийин тең тайлашып ойноп калабызбы алдыга койгон азыр максат ошо азиянын биринчилигине бир 5 жылдын ичинде кирели деген максат бар тренерлерди каяктан табасыздар тренерлерди бизге ошо Азия Федерациясынын колдоосу менен эл аралык федерациянын колдоосу менен ар кайсы жактан тренерлерди жөнөтүп атат былтыр биз национальный олимпийский комитет деп коет улуттук олимпийский комитеттин имаратында тренерский курс өткөздүк анан кийин жарым жыл сайын бир ирет өтүп турат экен анан биз бул күнгө Австралиядан, Германиядан, Англиядан, Пакистандан, Южный Африкадан адистерибиз бар. Толугу менен ушу Азия Федерациясынан, анан эл аралык федерациядан каржыланышат. Мына азыр федерацияда канча мүчө бар, анан канча бала машыгып атат. Мисалы үчүн кичинекей балдар машыгабыз десе канча жаштан кабыл аласыздар? Канча жашка чейин ойношот бул хоккейди? Жакшы. Федерациянын мүчөлөрү биз эми баягы жаңы топтолуп команда чогултуп келатабыз. Федерациянын мүчөлөрү бүгүнкү күндө бир 20 чакты федерациянын мүчөсү бар. Ар кайсы отделдин чоңдору бар, региональный представитель дегендер бар. Машыктыруу боюнча 7 жаштан кабыл алабыз. 7 жаштан баштап 60-70ке чейин айырмасы жок бизгечи. Анан азыр биз ушу басымды кичинекей өсүп келаткан кичинекей балдарга коюп атабыз. Неге дегенде баягы чоңдорду бир үйрөтөсүң, алар үйрөнөт, 1-2 жыл ойношот, ошондон кийин ташталып калып кете берет экен. Биз ошо кичинекей балдарды өзүбүз өстүрүп чоңойтуп, буюрса эл аралык чоң бир чемпионаттарга катыштырып, жетишкендикке жетишебиз деген бир ой максат бар да. Сиздин атаңыз дагы ушул спорт тармагында жүргөн киши болгон деп угам. Туура. Менин раматтылык атам Атараев Кадырбек Ашимович деген киши болгон. Ушул Каба уулу Кожомкулдо директор болуп иштеп турду. Анан бул биздин департаментте тилекке каршы ошо Олимпийский комитеттин президенти болом деп мүчөлүгүн койгондо ошо Олимпийский комитеттин конгрессинде залда жүрөгү кармап кайтыш болду да. Анан ошол киши негизи ойлоп, түптөп ошо эл аралык федерациянын мүчөлөрү менен макулдушуп келип, анан президент болгон экен. Тилекке каршы бир 10 күнгө жетпей кайтыш болуп кетти. Көп жылдан бери бул федерация кагаз жүзүндө калып келген. Кагаз үстүндө эле калып келген экен. Анан ошо Азамат байкем, Азамат досум менен отуруп сүйлөшүп, давай иним досум ушу атаң басып келаткан жолун калтырбай, мындан ары уланта бер дегенден баштап аракет кылып, ушу күнгө чейин аракеттенип келебиз буюрса. Бул оюн жана биз муз үстүндө ойногон хоккейди эми жакшы билебиз да, ошондой элеби же айырмасы барбы? Жок, айырмасы бар. Муз үстүндө хоккейде клюшка, өзүңүз билгендей, клюшканын 2 тарабы менен ойнолот. Бул чөп үстүндө хоккейде клюшканын бир жагы менен эле ойнолот, экинчи тарабы менен ойногонго тыюу салынат. Анан бул деген футболго жакыныраак болуш керек. Ошондой эле эрежелеричи, курама команданын мүчөлөрү, то есть количество, состав экөө бирдей болот. Чоң хоккей десек 11ге 11, кичинекей десек 5ке 5 ойнолот да. Анан ошондой эле 2 тайм болот. Убакыты деле примерно ошондой болот. Азыр топтун салмагы канча болот? Топтун салмагы 70 грамм болот. Топтун салмагы 70 грамм болот, топ өзү оор болот. Негизи бул биздин спорт өтө коопсуз спорт деп эсептелет. И наша федерация очень дорожит быть не травмоопасным видом спорта.
өзүңүз билгендей бул Олимпиада оюн түрлөрүнө кирет. 1908 жылдан бери ошо Олимпиада оюн түрлөрүнө кирет да. Дүйнөдө эң ушул хоккейди жакшы ойногондор кимдер алдыда? Азыр айтыш кыйын. Эмнеге дегенде командалардын баягы деңгээли аябай күчтүү. Европадан чемпиондор болуп калат, Африкадан болуп калат, Азия мамлекетинен болуп калат. Айтыш өтө кыйын. Негизи баягы Азияда ошо корейцтер жакшы ойношот, японецтер, Пакистан командасы, Индия командасы өтө мыкты ойношот да. Атың ким? Менин атым Ислам. Ислам. Канча жаштасың? Кандайча кызыгып калдың бул хоккейге? Менин жашым 18-де. Хоккейге кантип кызыгып калдык. Биз өзүбүз муз үстүндө хоккейде ворота тособуз. Анан бул жактан чакыруу келип, Кубан агайдан чакыруу келип, бизде хоккей на траве чемпионат Азия болот деп ошол турнирге чакыруу келди. Ошол чакырууга как молодежь катары барып ойноп, тосуп, Тилекке каршы 4-чү орун болуп калдык чемпионат Азия турниринде. Бирок биринчи жолу эле ошондой ийгилик, ийгилик жаратууга аракет кылдык, буюрса болушунча. Бул шаймандар эме воротада турат экенсиң да? Буларда, Дарбазада, буларды айта кетсек, бул губка калың губкадан жасалган экен. Бул левая рука, ловушка деп коет. А муну болсо блина. Биз азыркы үстүбүздө кийип турган бул нагрудник Катуу, катуу. Эмнеге дегенде катуу, бул биз ойноп жаткан шарик, бул гольфтун эле эң чоңу. Ооба. Жана ошондой эле пластик жана катуу. Ал бул удар менен келип тийгенде жаман катуу тиет, жана кокустук жаман кырсык болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн бизге атайын форманын күчүн күчтөп, форма күчтүү бронированный. Бул жакта бизде щитки жана ошондой эле шорты, анан бутка защита. Сен муз үстүндө хоккей ойноп жүргөм деп атпайсыңбы? Муз үстүндө хоккей жакшыбы же чоо үстүндөгү хоккей жакшы экен? Эми спорт бардыгы бирдей эле, жеңилдиктери бар, оорлуктары бар. Тандаганга деле билбейм, эмнеге дегенде мен өзүм вратармын, вратарга бүт жактан алып кетүүгө туурамын да. Эмнеге дегенде футбол жактан алып кетсем болот, хоккей на траве, ошондой эле муз үстүндө спорттон да алып кетсем болот. Азамат. Ким эле атың? 14. Улук. Улук качан келдиң бул чоо үстүндө хоккейге? Канчадан бери ойнойсуң? Аз эле болду. Бир айга жетпеген убакыт болду. Биз деле үчөөбүз тең бул жактан налде ойнойбуз хоккей. Баарыңар Муз үстүндө ойнойбуз. Муз үстүнөн келдик, чоо үстүнөн. Муз үстүндө бул Бишкекте эле машыгасыңар да, Ооба. Кел. Атың ким сен? Атай. Кел. Спорт деле кызыктуу спорт экен. Экөөнүн айырмачылыгы аябай деле чоң эмес. Муз үстүндө хоккей менен чоо үстүндө хоккейдин, Бирдей эле. Жакшы. Ийгиликтерди каалам, Олимпиада чемпиондору болгула. Атай, Улук. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Кана бир-эки ойнойнчу эми. Жакшы ойноп калышкан турбайбы? Бир айдын аралыгында ушундай жетишкен. Кудайга шүгүр. Ооба, биздин баягы негизги курама команданын мүчөлөрүн албай коюп, неге дегенде жашы туура эмес келип калып, анан жаңы келген балдарды алдык 18 жашка чейин депчи. Азаматтар кыргыз элин, кыргыз жерин куттуктап кетсе болот. Неге дегенде биздин эл аралык чемпионатта биринчи жетишкендигибиз бар. Катар мамлекетин 4-3 менен утуп, кыргыз спортунун тарыхына биринчи учубуз бар да. Рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайм, Кубан мырза. Олимпиададан жеңишке жетиңиздер буйруса. Рахмат чоң.